Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүү натыйжасында депутат Канат Кедейканович Исаевдин талапкерлиги үчүн макул 78, каршы 2 добуш берилген. Президентибизди колдоп, мен ойлойм, биз кыска мөөнөттө туруктуулук мамлекетте орноткондой болушубуз керек. Канат Кедейканович, биринчи жолу парламенттин тарыхында оппозиция талапкерин көрсөтпөй сизге добуш берди. Биз сиздин фамилия үчүн эмес, биз мамлекеттүүлүктү сактоо үчүн добуш бердик.